Өлкөнүн түштүк аймагындагы каргашалуу июнь окуясына быйыл 10 жыл болду. Расмий маалыматтарга ылайык, андан каза тапкандардын саны 442, ал эми жабыркагандардын саны 2000ден ашуун. Ошондой эле июнь окуясында 57 адам дайынсыз жоголгон. Андан кийин алардын саны кыскарып ДНК табылгандан кийин 19 адам дайынсыз бойдон калууда. Жыл сайын аларды эскерүү иш-чарасы Ош шаарындагы энелердин көз жашы эстелигинде өтүп келет. Көйнөктүн көбү кетсе да көкүрөктүн тагы кетпейт демекчи, биз келип жакындарыбызды ушул мынандай оңуп кеткен фамилиарный болсо дагы ушинтип келип ар дайым эскерип турабыз гүлдөрдү коюп. Ош шаарынын тургуну Тынар Косуева 2010 жылдагы июнь окуясында бир тууган инисин жоготкон. 23 жаштагы жалгыз иниси Оштогу жогорку окуу жайдын бүтүрүүчүсү катары экзамендерге даярданып жүргөн. Окуя жүз бергенде үйүнө алайга жолго чыккан бойдон дайынсыз болгон. Жаш жигиттин дайынсыз жоголгондугун уккан ата-энеси ооруп каза болушкан. Улуу эжеси инисин жыл сайын ушул күнү эстеп Ош шаарындагы энелердин көз жашы мемориалдык комплексине келет. Мен өзүмдүн мына бир тууганым жеке мына Козыев Советбек Байышевич деп менин бир тууган иним да мына дайынсыз жок болуп кеткен. Жылына мен ушул жерге келип, ушул мына ол эненин көз жашы деп коюлган жерге келип, мен дайыма келип, ушул фамилиясын окусам дагы кандайдыр бир жүрөгүмдө эме болсо деп ушинтип келип гүлдөрдү коюп келип турамын. Дайыма. Жылына биз акактап күтөбүз ушул июнь окуясын. Ар дайым. Бирок булар дагы мына талапка жооп бербейт, оңуп кеткен. Мынакей жаан чачым болуп, мен азыр инимдин фамилиясын мына араңдан гана зорго окуп турам, мисалы. Биз эгер ошол июнь окуясында биз жоголуп, бизге балдарыбыз гүл койсо, аябай сонун бакыт болот эле. Биз баары бир унута албайт экенсиң эне. Ат өчүп калабы дейт экенсиң, бойдок бала болсо. Ич жүрөгүбүз неметпей түнү менен уктабай чыгабыз. 10 июнь келатканда ушунча жыл болуп кеттиби деп өзүбүздү аябай неме кылабыз. Дайынсыздар коомунун төрайымы Шаани Топчубаеванын уулу Мирбек Арзыбаев дайынсыз жоголгон. Уулунун дайынын билбей катуу ооруга чалдыккан эне өзү сыяктуу жакындарын жоготкон энелердин башын бириктирип, коом түзүп аны жетектеп келүүдө. Уулунун күйүтүн тартып келген эне ушул күнгө чейин окуяга саясий баа берилбей келгендигин айтат. Башка энелердин көңүлүн алып, аларды сооротуп келет. 23 адам болгон. Азыр дайын ДНКда табылгандар чыгып кеткен. Азыр 13 адам барбыз. Ошо булар 13 тең дайын табылып элек. Булардын көйгөй аябай күч. Ошолорду жетектеп, ушулар табылгыча деп, кээ бирде урушуп кетебиз, стресске чыдабаганда, кээ бирде кайта бири-бирибизди алдайбыз. Ушундай неме экен да. Жинибиз келгенде неме кылабыз? Ушул ичкен энени ыйлатпасын экен да. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн 10 июнда 2010 жылдагы июнь окуясынын 10 жылдыгына карата каза болгондорду эскерди. Президент энелердин көз жашы мемориалдык комплексине гүл койду. Июнь окуясында каза болгондорго багышталып Куран окулду. إياك نعبد وإياك نستعين. Kargaşalуу окуяда кайтыш болгон бир туугандарыбыздын руктарын Аллах Таалам жеткирип, алардын да жаткан жерин жайлуу кылып, Кур'андын сообу менен кабырларын Аллах Таалам нурга бөлөп, калган бала чакаларына сабыр ата эткен болсун. Адабаннар бирахматика я архамар рахим. Июнь окуясында каза болгондордун жана дайынсыз жоголгондордун туугандары окуянын катышуучулары менен болгон баарлашууда Сооронбай Жээнбеков ошол күндөрү болгон трагедиянын эл башына түшкөн кайгы муңдун издери дали болсо өчө электигин белгиледи. Мамлекет башчысы дагы бир ирет каза болгондордун туугандарына көңүл айтып, ошол кандуу күндөрдө ушул жерде жүргөнүн, ал окуяларды өз көзү менен көрүп, керт башынан өткөргөндүгүн эске салды. Ошол күндөрү жалпы элибиз менен, жалпы коомчулук менен, аксакалдар менен чогуу бирге аракет кылдык, тике турдук. Ошол тынчтык кайрап келели, тартип орнотолу, ошол чыгычатап токтотолу деп аракеттер абдан катуу болду. Бүт мамлекет органдар болуп, Кудайдын колдошу менен, жалпы элдин колдошу менен 3 күндө токтоду алда.
Сооронбай Жээнбеков юун окуялары мамлекеттин бүтүмдүгүн, улуттар ортосундагы ынтымактын көздүн карегиндей сактоо керектигин эскертип тураарын баса белгиледи. Ош шаарында 2010 юун окуясында курман болгондордун жакындарына жана жабыр тарткандарга акчалай жардам көрсөтүлдү. Ош шаардык мэриясынан билдиришкендей, 5 коомдук бирикмеге мэриянын атынан 50 000 сомдон акчалай жардам берилди. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Кыргызстанда дагы 2 бейтап коронавирустан каза болду. Алардын бирөө Чүй облусунун Кара-Балта шаарынын 70 жаштагы тургуну болсо, экинчи каза болгон бейтап Жалал Абад облусунун 73 жаштагы тургуну болгон. Алардын мындан да башка оорулары болгон. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Ал Кыргызстанда эпидемиологиялык абал курч бойдон калууда, коронавирустун кесепетинен каза болгон учурлар катталууда деди. Бул дагы ошол эски дарттары бар болгон экен. Жүрөк оорусу да кармап, сахарный диабет, экинчи типтеги сахарный диабет болгон ал жерде. Келгенде ошол текшерүүгө алганда толугу менен ошо эки тараптуу толук пневмония болгон экен, ДВС синдром деп, жанакындай острый дыхательная недостаточность деп, бул оорулуудагы ошол берилген дарылоого, реанимациялык жанакындай иш-чараларга карабастан мына COVID-19 кесепетинен ошо полиорганный недостаточность болуп, бул оорулуудагы каза болуп калды. Саламаттык сактоо министрлиги ошо туугандарына жана жакындарына ошо терең кайгыруу менен көңүл айтат. Белгилей кетсек, 10-июнга карата сутка ичинде коронавирусту аныктай турган 2816 жилдөө жүргүзүлүп, текшерилген анализдердин ичинен 38 жаңы учур катталды. Ошентип, илдетти жуктургандардын жалпы 2093 учуру катталды. Алардын ичинен 409 медицина кызматкери, 1572 жаран айыкса, коронавирус жуктурган 26 адам каза болду. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 10-июнда Ош шаарында келечекте 5000 адамды иш менен камсыздай турган жана электробустарды чыгара турган Кыргыз Унаа курулуш заводуна барды. Президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргенде, бүгүнкү күндө курулуш иштеринин биринчи этабы аяктап, завод өз ишин баштады. Аталган ишкана ишке кириши менен 500ге чейин жумуш орундары түзүлдү. Ал эми курулуш иштеринин экинчи этабы бүткөрүлүп, завод толук ишке киришкенде жумуш орундарынын саны 5000ге жетет. Заводдо жеңил жана оор өнөр жай, айыл чарба тармагы үчүн комплектөөчү шаймандар менен техникалар өндүрүлүп жатат. Трансформаторлор менен акылдуу эсептегичтер иштелип чыгып, текшерүүдөн өтүүдө. Ошондой эле Кыргызстандан чыгарыла турган биринчи электробустун прототиби даярдалууда. Атамекендик электроэнергетикалык тармагынын чоң потенциалын эске алуу менен, ошондой эле чакан жана чоң гидроэлектростанциялар үчүн зарыл болгон жабдуулар, анын ичинде гидротурбиналар менен генераторлор чыгарылууда. Курулуш иштеринин биринчи этабына болжол менен 20 миллион АКШ доллары сарпталган. Завод Европа жана Япониянын заманбап жабдуулары менен жабдылган. Президент Сооронбай Жээнбеков эмгек жамааты менен болгон баарлашууда ишкананын ишмердүүлүк масштабына копулуу толгонун билдирип, өлкөдө мындай завод биринчи жолу курулуп жатканын баса белгиледи. Мамлекет башчысы 2001 жылы Японияга окуу программасынын алкагында Toshiba компаниясынын заводунда болгонун эскерип, Япон корпорациясынын ишмердүүлүгү менен корпоративдик этиканын принциптери жөнүндө айтып берди. Toshiba'нын ар бир кызматкери иштеген ишканасына өзүнүн жеке менчигиндей мамиле кылып, анын өнүгүшүнө кызыктар экен. Өздөрүнүн билими менен күчүн арнап, алардын жетиштүү жашоосуна таасир этерин аңдап, компаниянын гүлдөп өсүш үчүн ак ниеттүүлүк менен иштешет деп белгиледи президент. Кыргыз Унаа курулуш кызматкерлерин ушундай жаратмандык эмгек каалап, келечекте завод өлкөдө эле эмес, региондо дагы алдыңкы позицияны ээлерине ишенерин билдирди. Мамлекет башчысы корпоративдик биримдикке чакырып, ишкананын ийгиликтүү ишмердиги ар бир жумушчунун жана жалпы эле эмгек жамаатынын аракетинен көз каранды экендигин баса белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүүнүн мамлекеттик саясатынын алкагында жерлердеги ишкерлердин демилгелерин колдоого өзгөчө көңүл бурлаарын кошумчалады. Өлкөнүн каржы институттарынын каражаттарынын көп бөлүгү негизинен аймактардагы ишкердикти колдоого багытталган.
COVID-19 жайылган учурда ишинде кемчилдик кетирген жооптуу адамдарга карата тиешелүү чаралар көрүлөт. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын премьер-министринин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында билдирди. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү маалымдайт. Силердин ар бириңердин ишиңерден, жоопкерчиликтүү мамилеңерден коюлган милдеттерди сапаттуу ишке ашыруудан, аларды аткарууну көзөмөлдөөдөн жарандарыбыздын саламаттыгы жана өмүрү көз каранды. Дагы бир ирет кайталайм, ишиңерде эч кандай калпсыздыктар жана кемчиликтер болбоого тийиш. Бир түзүмдүн жетишсиз иши башка ведомстволордун ишинин көлөмүн арттырууга таасирин тийгизет. Бирок эң кооптуусу ооруга кабылгандардын санынын көбөйүшүнө алып келиши мүмкүн. COVID-19 жайылган учурда ишинде кемчилик кетирген жооптуу адамдарга тиешелүү чаралар көрүлөт. Күз-кыш мезгилине жакшы даярдануу зарыл. Ал маалда ооругандардын саны өсүшү ыктымал, деди Кубатбек Боронов. Ал ошондой эле белгилегендей, жергиликтүү бийлик органдары коомдук жайларда санитардык эрежелерди сактоону көзөмөлдөп, коомдук унааларга жана таксилерге өзгөчө көңүл буруулары керек. Коомдук жайларда, соода аянттарында, коомдук унааларда жана таксилерде санитардык талаптардын сакталышына туруктуу көзөмөл болууга тийиш. Муну менен катар таксилерди жана коомдук тамактануу жайларын тийиштүү дезинфекциялоо шарт. Мендеги маалымат боюнча кафелерде келген адамдардын ортосунда аралык сакталбай жатат. Ал эми такси айдоочулары бет кап тагынбай жатышат, деди биринчи вице-премьер-министр. Жыйындын жүрүшүндө чалды бар автожол өткөрмө жайынын иши, калкты сасыктоого каршы эмдөө, медицина кызматкерлеринин потенциалын арттыруу, ошондой эле саламаттыкты сактоо мекемелеринде инфекциялык көзөмөлдү күчөтүү маселелери талкууланды. Бишкек шаарындагы Орто Сай базары дезинфекциялоо чаралары үчүн 3 күнгө жабылды. Бул тууралуу Бишкек шаарынын вице-мэри Азиз Алымкулов өкмөт үйүндө өткөн брифингде билдирди. Анын айтымында, коронавирус инфекциясын жугузуп алган жарандардын көбөйүп жаткандыгына байланыштуу мындай чаралар көрүлүп жатат. Шаардык сан эпидем көзөмөл борборунун сунушу менен Орто Сай базарынын иши 10 июндан 13 июнга чейин дезинфекциялоо чаралары үчүн убактылуу токтотулду. Ошондой эле Ош базарында коронавирус жуктурган учурлар чыкты. Азыркы күндө Ош базарындагы жабуу маселеси каралууда, деди Алымкулов. Базарлардын ичинен ушундай дагы көрүнүш көрүнө берсе, биз аргасыз жабууга милдеттүү болобуз и жабабыз. Аз күндө да белгилеп кетет элем, Ош базарындагы азыр ушу жабылышы же ачылышы, качан ачыларын, качан жабыларын чечилип жатат бул маселе дагычы. Андан тышкары бул баягы базарлар жабылып аткандан кийин бүт дезинфекция иштерин азыр бизде мамлекеттик кызматтар жасап атат. Бирок алдыда дагы бир маселе турат. Биз болсо ошол мисалы соода борборлору же базарлар жабылса дезинфекцияга, ошол базарлардын ээстерине же администрацияга ошол жана каражаттарды төлөп берүүнү жүктөөлөрүн ойлонуп чыгып атабыз. Азыр дагы ошол боюнча дагы иш жүрүп атат. 2020-жылдын 12 июнунан тарта Бишкек-Ош-Бишкек маршруту боюнча жүргүнчүлөрдүн үзгүлтүксүз ички каттамдары күнүнө 2 жолу жүргүзүлөт. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, каттамдарды Тезжет атамекендик компаниясы ишке ашырат. Авиабилеттерди сатып алуу боюнча жүргүнчүлөр алдын ала авиакомпаниянын өкүлчүлүгүнө кайрылуусу керек. Бардык жүргүнчүлөрдөн сунушталган сактык чараларды ынанымдуу сактоолорун өтүнөбүз. Эскертебиз, аэропорттун терминалдарына кирүүгө уча турган жүргүнчүлөргө гана уруксаат берилет. Аларда коргоочу бет кап жана билеттери болушу керек. Бардык жүргүнчүлөр кире бериштен термометрден жана дезинфекциялык туннелден өтүшөт. Социалдык аралыкты сактоо үчүн аэропорттордо атайын белгилер бар. Эртең 11 июнда саат 10:30 Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жыл сайын чогултулуучу садака битирден жыйналган акча каражаттарды арыздардын негизинде колунда жок, оорулуу жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга таратып берет. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы билдирди. Учурдагы кырдаалдан улам муфтият жарандардын социалдык аралыгын байланышын эске алуу менен садака битирди алуу үчүн келгендерди түзүлгөн тизменин негизинде кезек менен 3 топко бөлүп, ал атайын түзүлгөн комиссиянын негизинде таратылмакчы. Жардамга муктаж турмуш шарты оор үй бүлөлөргө 1, 2, 3 топтогу жана көзү азиз майыптарга 2,5 миң сом жана 10 килограмм un, жашоо шарты начар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 2 миң сом жана 10 килограмм un, батирде турган жана үй бүлөлүк социалдык абалы начар жарандарга 1,5 миң сом 10 килограмм un таратылмакчы. Бүгүнкү күнгө карата бул жылы Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына садака битире алуу үчүн 300дөн ашуун жаран арыз менен кайрылган. Алардын баарына этабы менен бөлүштүрүлүп, биринчи этабында 70 жаранга тапшырылмакчы.